Бишкекте 27 жаштагы эркек киши жолго чыгып, өзүн унаа алдына таштоого аракет кылды. 17-июлда социалдык тармактарда белгисиз жаран жолго чыгып, өзүн машина алдында таштап жиберүүгө аракет кылган видео тараган. Бул факты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү рейстерине катталганын аталган мекемеден бүгүн 19-июлда билдиришти. Көп өтпөй Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына 1999-1998 жылы туулган жарандар жеткирилген. Ошондой эле ал мас абалында жол кыймылынын эрежелерин бузуп, айдоочуларга тоскоолдук жараткан. Бул факт боюнча жүргүзүлгөн текшерүү иштеринин жыйынтыгында материалдар Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматына тиешелүү чараларды көрүү үчүн жөнөтүлдү. Жарандар жөө жүргүнчүнүн жол кыймылынын эрежелерин бузушу боюнча милиция кызматкерлери тарабынан административдик протокол түзүлдү. Газды урап экен. Упаковка кылып. Кола, пепси, жер үйдө, жер тамда. Кыргызстанда жасалма Кока-Кола жана Пепси өндүрүлүп жатканы тууралуу видеолор социалдык тармактарда пайда болду. Кыргызстанда жасалма Кока-Кола жана Пепси өндүрүшү. Жасалма Кока-Кола жана Пепси өндүрүлгөн жашыруун цех аныкталган. Бул цехтен көптөгөн канча деген бөтөлкөдөн ашуун жасалма суусундук табылып, ал белгилүү брендтердин этикеткалары менен сатууга даярдалып жаткан. Бул окуяга байланыштуу азырынча расмий органдардан комментарий бериле элек. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, сатып алууда этият болуңуз. Эгерде сиз сатып алган Кока-Кола же Пепси суусундугун сапатына шектенсеңиз, төмөнкү белгилерге көңүл буруңуз. Этикетканын сапаты жана жазуулары, бөтөлкөнүн капкагынын жабылышы, сактоо мөөнөтү жана өндүрүлгөн датасы шектүү учурларда тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылуу сунушталат. Безнекпен сүйлөшүп калып, ана Пепси сатып келген алчы. Пепсиди көп, ошол калымчылар менен топтошуп турган. Газды урап экен. Упаковка кылып. Кола, пепси, жер үйдө, жер тамда. Майыл досум. Жер тамда экен. Үйдүн ичинде жасайт экен. Жолубузда калып келип, антип упаковка алып туруп, жүктөп кетишет экен. Эткеткени осунда турат. Мында жок, баары жарымда жок, жарымда бар. Муну каяктан аласың десе, бирөөдөн сатып алганмын, азыр уже жок калды деп, бир жака бейикте калды, эмне болду таппай калдык. Жер үйдө, жер тамда жашайт. Жалал Абад областы Аксы районунун тургундары экен. Протоколдо түзүлүп чаралар көрүп жатат. Жалал Абад шаарында жана Сузакта коомдук жайларда никап кийип, жүзүн толук жаап жүргөндөргө рейд болду. Анын жүрүшүндө бул аялдын өздүгүн тактоо үчүн милициянын таяныч пунктун алып келишти. Текшерүүдө ал чет өлкөнүн жараны экени аныкталып, бирок мыйзам талаптарын бузганы үчүн 20 000 сом айып пул салынды. Abi siz de yol için sınavda geçiyorsunuz. Seçimde geçiyorsunuz. Yüzümüzden açık türünüzde otasınız. Oranın sizden bol ve mizamla tura gidecek. Hazır mizam buzulup ketse qanday o'tanda? Sizler Biraz bilmeyin. Akmen atmışsın ne olur? Buzulup ketсе, şu buzulup ketken mizam eşitiriz. Ошол мизам эшитесиз. Мизам болса, ошо мизам менен иштешибиз керек. Men Alloh taoloning mizam bo'yicha yashagan harakat qilyapmanda. Musulmonmiz baribizchi. Ancha narsaga Kırgızistan'da yaşagandan keyin Kırgızistan'dan men aytaman boshqa birlasi Rossiyanın граждане men mektepte статичен bitdim. Universitetni bitdim. Mizamni Kırgızistan bir tekisini men shu buzalib shunaqa чейин. Кеңес берип колго коебуз. Февраль, март, апрель, май, 1-майга чейин эскертиштер жүргүзүлдү. 4 ай. Анан ошол эскертиштерине карабастан баары коомдук жайда жүзүн жаап жүргөндөр мындай жоюлуп алгандыктан азыр Жалал Абад шаарынын иштер бөлүмүнүн жана регион телеканалы менен биргеликте рейдке чыгылды. Келинчегиңиз Жалал Абад шаарынын Борбордук базары, 1-2 базарда жүзүн толугу менен жаап жүргөн жеринен алып келдик. Азыр мыйзам чегинде протокол түзүлдү.
Рейдтик иш-чараларга милицияда кызмат өтөгөн аял кишилер дагы тартылган. Текшерүү эл көп жүргөн жерлерде, базарларда уланып, коомдук жайларда жүзүн жаап, таанылгыс болуп жүргөндөр аныкталып жатты. Аларга жеринен 20 000 сом айыппул салынып, эскертүүлөр берилди. Рейдте айрым жарандар мыйзам тууралуу маалыматы жоктугун же ооруп жаткандыгына байланыштуу жүзүн жаап, бет кап тагынып алганын айтып жатышты. Кызматкерлер бул учурларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер мыйзамды одоно бузса айыпка жыгыларын эскертти. Эndi али мындай болмады, ошон үчүн мындай кичине тосолгон. Сиз эже ачыңызды алыңызчы. Мындай жакшынакайлы турат экенсиз эже. Кетип калат маягым өзү. Bu birinci yunga çeyin bir kança жолу эскертүүлөр берилген да. Birinci yundan милдеттүү түрдө айыппулдар салынсын деген. Мыйзамдачы. Ошонун негизинде тосуп караман тосулганга деген. Кара болобу, медицинский маска болобу, башка болобу, если медицинский маска болсо, ал жерде бир гана врачтын тастыктамасы менен гана. Ошо нервтен бир күн эртемен турганда эле мына оозу кыйшап, көзү бир жагы мындай болуп калды. Ошон үчүн мына көчөгө чыкканда өзү үйөтүп туруп, элде үйөтүп туруп, ошо ромалын мындай кылып. Маскени такпады эми, ачки такып алды эле. Өзүм постоянный эле алигинде оронуп, каранын ичинде жүрө деген аялмыз. Эми али Алла Таала кандай яраткан болсо ошондой болом, кыйшайып көрсө баары үйөлөт экен-ти. Үйөтөсүн экен-ти. Ошон үчүн Милиция кызматкерлеринин түшүндүрүү иштерин туура эле кабыл алдыңызбы? туура кабыл кылдык, просто бизе мен келип, мен аял киши бирдекиде мындай башыга түшмөгөн үчүн келип аялым түшүндүрүшүм керек. Справка ал бизге кереги жок. Сиз өзүңүзгө керек ал. Биз азыр сизди ошо жүзүңүздү жаап жүргөнүңүз үчүн 20 000 сомдон укук бузуулар боюнча айып салабыз. Бэйрим ачык туруп дейм. Сиз буга чейин бир канча жолу эскертүүлөр берилген, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, соц тармактарынан. Тишиңиз ооруп атса, действительно, мындан кийин ошону азыр барып, эртең барасызбы же бүрсү күнү барасызбы, тастама жаздырып алыңыз. Эскертүүлөрдү берип атабыз. Буга чейин бир нече жолу эскертүү жүргүзүлгөн шаар аймагында. Ошого карабастан кээ бир катуулдардын жарлыктарды аткарбоо боюнча протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп жатат. Кыргызстан аймагында жашаган, Кыргызстан аймагында жүргөн чет элдик жарандарда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууга милдеттүү. Ошол тараптан, ошол себептен башка чет өлкөлүк жарандарга да ошондой эле айыппулдар салынат, ошондой эле чаралар көрүлөт. Айыппул салынат 200 эсептик көрсөткүч, мындай айтканда 20 000 сом айыппул 30 күн берилет. 30 күнүн ичинде төлөбөй турган болсо, күнүнө туум кошулат. Туум кошулуп отуруп, эки эсе болгондо эгер төлөбөй турган болсо, мажбур түрүндө сот аткаруучуларга жиберилет. Рейдтин жыйынтыгында жалпы 5тен ашык протокол түзүлдү. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ ушул жылдын 1 февралында күчүнө кирип, ага ылайык коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде жүзүн жашыргандарга айыппул салынат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер, кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.